Кыргызстандын экономикасы туруктуу өсүш көрсөтүп, курулуш тармагында темп жогорулады. Республиканын аймагында көптөгөн заводдор, фабрикалар ишке кирип, өнөр жай тармагы өнүгүп жатат. Ошону менен катар социалдык объектилердин курулушу дагы кызуу жүрүүдө. Азыркы тапта өлкөдө жалпы 283 социалдык объектинин курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Анын ичинен 145 мектеп, 74 бала бакча, 34 спорт, 11 саламаттыкты сактоо объектиси, 5 маданият үйү жана 14 административдик имарат курулууда. Аталган объектилердин курулушу республикалык бюджеттин эсебинен каржыланууда. Маселен, Ак Ордо конушунда дээрлик 18 гектар жерге бир катар социалдык объекттер салынууда. Мындагы 700 орунду заманбап мектеп өзгөчө орунду ээлейт. 3 кабаттуу имаратта окуучулар үчүн бардык шарттар каралган. Мындан тышкары башка мектептерден айырмаланып, мугалимдер жана окуучулардын ыңгайлуулугу үчүн лифт орнотулат. Имарат 4 блоктон туруп, жалпы аянты 6416 чарчы метрди түзөт. Окуучулар үчүн кең класстар, чоң короо жана бардык шарттар каралган. Жалпысынан курулуш материалдарынын 90%дан ашыгы жергиликтүү өндүрүштөн алынууда. Бардыгы тең биздин строительный лабораториялар бар, ошолор аркылуу өткөрүлүп турат. Анан биз жерге курулуш площадкага алып келип, ал жерде монтаждалат. Бетонный конструкция биздин өзүбүздүн заводдон чыгат. Фрунзенский домостроительный комбинат деп коет, ошол жактан чыгат. Кафелдердин баары тең биздин өзүбүздүн өндүрүштөн чыгат. Спаклевка, бүт инертный материалдардын баары тең өзүбүздөн. Россиядан только неме гана келет, базальт. Анан үстүнкү жанагы профилированный листтер, кровляныкычы. И соответственно арматура, анан профильный металлдар жактан. Ушул эле мектептин жанында дагы бир 750 орунду мектептин пайдубалы тургузулду. Анын курулуш иштерин бүтүрүү келерки окуу жылына мершемделүүдө. Бүгүнкү күндө аябай мындай мектептин тартыштыгы болуп аткан конуштардын бири. Бүгүнкү күндө бул жерде ушу активдүү ушул көйгөйдү чечүүнүн максатында иштер жүрүп атат. Бул дагы панелдик мектеп болот. Бул мектептин өзгөчөлүгү башка кирпич менен курган методдон бул 20%ке арзан. Ошондой эле бул панель менен курганда убакыттан дагы тез куруу мүмкүнчүлүгү. Ошондой эле аталган эки мектептин жанына 2 кабаттуу бала бакча куруу дагы пландалган. Алар 280 орунга ылайыкталат. Биринчинин курулушу 75%га аяктап, имарат 2 блоктон жана 2 кабаттан турат. Жалпы аянты 1816 чарчы метрди түзөт. Бала бакчада ПГС Век деген компания былтыр ошо келишим түзүлгөн. Бул дагы ушу жылдын аягына чейин бүткөрүү планында турат. Бүгүнкү күндө 75% бу дагы жумуш аяктаган. Мына өзүңүздөр көргөндөй, мына сырткы фасадтар уже отделкага кетти, ичинде дагы отделочный жумуштар жүрүп атат. Жалпы бул жерде бир 50 курулушчу иштеп атат. Мындан башка ушул эле аймакта 100 орунга эсептелген оорукана курулууда. Бул мекеме тургундарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүгө шарт түзөт. Ал эми Ысык Көл облусундагы Ак Суу районуна караштуу Арып Садыбеков атындагы жалпы орто билим берүү мектеби 120 орунду. Бирок азыркы учурда 170 бала билим алат. Негизи имарат 1966-жылы курулуп, кийин кошумча корпус салынган. Бирок бүгүнкү күндө эки имарат тең эскирип, заманбап талаптарга жооп бербейт. Кышы катал кыштакта окуучулар 3 окуу сменасы менен окууга аргасыз. Биз деген жаңы мектеп чыдамсыздык менен күтүп жатабыз. Бизде деген бир нече шарттар жок. Бизде деген актовый зал жок. Актовый залдын ордуна бизден маданият үйүнө барып өтүп кетебиз иш-чараларды. Спорт зал жок бизде. Спорт залдын жоктугуна байланыштуу биз деген маданият үйүнүн жанындагы газонго барып өтүп жатабыз. Биздеги эң чоң көйгөй бул мектепте ылайыкташкан ашкананын жоктугу жана актовый зал, спорт залдын жоктугу. Учурда мектепте азыр класс кабинеттер жетишпегендиктен мугалимдер залда отуруп өздөрүнүн сабактарына даярданышууда.
Көптөн күткөн жаңы мектептин курулушу 1 жыл мурун башталып, бүгүнкү күндө уланып жатат. 2 кабаттуу имарат бардык заманбап шарттар менен камсыздалат. Мектеп 2026 жылы пайдаланууга берилет. Мектептин баасы болсо 133 миллион сомдук жумуш. Бул жерде дагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн дагы лифтиси бар, санузулдары өзүнчө, химия кабинети өзүнчө, физика кабинети өзүнчө, математика кабинети өзүнчө, начальник класстарга өзүнчө, тамак аш иче турган столовый ушул жерде турабыз. Бардыгы каралган, тамак жасай турган жери өзүнчө, идиш жууа турган жери өзүнчө, поварлар үчүн өзүнчө эс алуучу комнаталар каралган, окуучулар үчүн мастерскойлор каралган, кыздар үчүн швейный класстар каралган, библиотека. Аталган мектептин имараты жер титирөөгө туруштук бере турган бекем конструкция менен курулууда. Ошондой эле электр энергиясын үнөмдүү сарптоо үчүн жаңы технологиялар колдонулат. Курулуш толук аяктагандан кийин мектептин коросу көрктөндүлүп, видео байкоо системалары орнотулат. Тышкы инфраструктурада жаңыланып, балдар үчүн ыңгайлуу шарттар түзүлөт. Белгилей кетсек, аталган аймакта мындан башка дагы 3 мектептин пайдубалы түптөлүп жатат. Алар Ак Суу, Түп, Ысык Көл райондорунда орун алган. Ал эми Баткендеги жаңы ачылган кыска мөөнөттүү бала бакчаларда бөбөктөрдүн шат күлкүсү жаңырып, ата-энелердин кубанычы артууда. Бул жерде наристелер күнүнө 3 саат тарбияланат. Убакыт аз көрүнгөнү менен мамлекеттик стандарттын негизинде билим берүү жана өнүктүрүү үчүн толук шарттар жетиштүү. Ал эми 12ден 3кө чейинки мектепке даярдоо тайпа бул 5-6 жаштагы балдар билим алып жатышат. Бул жер ачылгандан бери ата-энелер аябай кубанып, жакшы жылуу мамиледе кабыл алды. Себеби балдары бала бакчага кезеги жетпеген, анан мындай жетишпеген үй бүлөлөр бар экен. Булар дагы ушул бакчага келгенден бери мындай жакшы да, өздөрү дагы кошумча жардам берип. Сүлүктүү шаарында келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында кыска мөөнөттүү 5 бала бакча иштеп жатат. Алардын бирөө жеке менчик билим берүү мекемеси. Бул мамлекеттик долбоорго катышкан өлкөдөгү жалгыз жеке менчик мекеме. Учурда анда 37 бала акысыз мектепке чейинки билим алып жатат. Өзгөчөлүктөр, бул долбоор негизинде өзгөчөлүктөрү балдар бекер окушат, ошондой эле кыргыз тилинде, орус тилинде, англис тилинде сабактар өтүлөт. Андан сырткары бизде ар кандай көнүгүүлөр болот, оюн зооктор болот, ошолорго дагы жакшы катышып, балдардын эрте өнүгүүсүнө шарт түзүлгөн. Долбоордун негизинде жаңыдан курулган ар бир бала бакчага эмерек, оюнчуктар, окуу үчүн жабдуулар, материалдар берилген. Ошондой эле ачык абадагы оюн аянтчалары орнотулган. Балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн эске алуу менен санитардык, гигиеналык шарттары дагы түзүлгөн. Сүйүн Айтагаева, Элдар Анарбеков, ЛТР Жума Сереп.